Жеңил кыштоо айылында 70 кожолук жашайт, 50 коммерциялык абонент бар. 30 жыл мурда орнотулган электр мамылары бактаракка аралашып, чубалгылар көрүнбөй калды. Аларды азыртадан ачык жайга которуу аракети көрүлүүдө. Азамат Жумашев Каракөл электр тармактары ишканасынын мастери. Адистин айтымында шарттуу жаңы чубалгылардын мамыларды орнотуу менен калктын негизги көйгөйүнүн чечилгенин айтат. Şu Karakөл ресинде азыр аба чубалгылары эскирип калганына байланыштуу опораларды, линияларды бүт жаңылап атабыз. Ошонун максатында азыр бүгүн пландадык эле иш алып барып жатабыз. 50 опора бүтөйүн деп калдык, Кудай кааласа. Şu азыркы эмесинде şu акыркы линиябыз подключать эткенге сухой сайды. Постанция Каракөлдөн алат, бул бүтөт этет. Капиталдык курулуш жана башка иштер үчүн 702 миң сом акча каражаты сарпталды. 120 электр мамычасынын орнотулушу пландалган. Бир жаңы көмөкчөрдөн орнотулду, дагы 2 ремонттоодон өткөрүлүүдө. Бүгүнкү күндө берилген иш пландар боюнча күз-кыш 2023-2024 даярдыктар боюнча жакшы эле жүрүп жатат. 6 айдын ичинде биз берилген иш пландан отставание жок. Анын ичинен бүгүнкү күндө 702 миң акча освоение болду. Бул акчанын ичинде толук 100% берилген пландар аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө ошол күз-кыш мезгилине даярдыктардын негизинде азыркы кезде жең кыштоо көчөсүнүн тургундарын кыш мезгилинде үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоо максатында 6 киловольт абал чубалгысы ремонттоодон өтүп жатат. Бул июнь айына берилген графиктин негизинде. Каракөл жазы кечи көкпел айылдарында эскилиги жеткен электр тирөөнчтөрү бар. Кыш күз айларында ар кандай көйгөйлөр жаралып келүүдө. Маселени жөнгө салуу үчүн бардык мамычаларды жаңылоо аракети күч. Көйгөйлөр эскилиги жеткен жыгач опораларды алмаштыруу көйгөйү көп азыркы кездечи. Мурдагы жылдары биз 50дөн алмаштырсак, быйылкы келерки жылдары уже 100дөн, 200дөн алмаштырып толугу менен бүткөнгө. Быйылкы сезон менен жаңы бир даана трансформаторлук подстанция курулат. Андан сырткары 2 даана трансформаторлук подстанциянын кубаттуулугу чоңойтулат. Анан жаңы 120 жаңы бетон мамычалар алмашылат. Быйылкы пландын негизинде. Ал эми Жалал Абад облусунун аймагында 4000 дана опора алмашат. Аймакта 2023-2024 күз-кыш мезгилине даярдык иштерине 367 миллион сом акча каражаты каралган. Быйылкы жылдын иш планында көрсөтүлгөн бизде аба чубалгылар чоң 500 кубаттуулуктагы линиясын бүгүнкү күндө текшерүү ремонт кылып, ошол ремонтту аткарып бүттүк толугу менен бул. Андан сырткары жана айтып кеткен чоң трансформаторларды алмаштыруу бул пландаштырылып атат. Бул Сузак районунда, Сузак подстанциясында 25 миң трансформаторду 40 миңдик кубаттуулукта трансформаторго алмаштырабыз. Тептичный трансформатор 16-лык алмаштырабыз. И кошумча пландан сырткары Токтогулга экинчи кошумча трансформатор жана Барпы подстанциясына 16 миңдик трансформаторду орнотуу. Капиталдык ремонттоо жумушу Төрөбаев подстанциясында да жүрдү. Тепличный трансформаторлорго алмаштыруу жумушу жүрүүдө. Аба чубалгылары жаңыланып жатат. Негизги максат калкты сапаттуу жана үзгүлтүксүз тейлөө болуп саналат. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.